Кыргыз эл акыны Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси, Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култегиндин 60 жылдык юбилейи Түрксойдун имаратында расмий жана салтанаттуу түрдө белгиленди. Бул кечеге Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы баштаган бүтүндөй жамааты, Түркиянын мамлекеттик кызматынын жана коомдук уюмдарынын жетекчилери, Кыргызстандын Түркиядагы элчиси, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев, Каракулжа районунун акими баштаган делегация катышты. Алгач акындын өмүр жолу тууралуу чакан слайд көрсөтүлдү. Таланттуу акын Кожогелди Култегин өзүнүн үзүрлүү эмгеги жана поэзия жаатындагы арымдуу кадамдары менен кыргыз элинин гана эмес, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн акыны болуп калды. Анын Түркияда жашап, иштеп, эмгектенип жүргөнүнө 6 жылдан ашты. Ошондон бери ал Түркиянын тарыхы, турмушу, маданияты, инсандар тууралуу далай ырларды жараткан. Мына ошонун бардыгы өзүнүн китептеринде орун алды. 60 жылдык юбилейине карата атайын 8 китеби басылып чыкты. Анын ичинде чыгармаларынын 5 томдук жыйнагы кыргыз тилинде, Бурса чынары китеби түрк тилинде, ал эми Жүрөк конус китеби казак тилинде. Ошону менен катар Авучтагы дүйнө, Дүйнө алаканда китеби түрк дүйнөсүнүн 7 тилине которулган ырлары окурмандарга сунушталды. Бүгүнкү менин 60 жаш мааракемдин ушул Түркияда, Анкарада өтүп жатышында өзгөчө бир белектер, бул китептер болду. Түрк дүйнөсүнүн 7 тилинде жана казак тилинде Түрксой китебинди чыгарды. Евразия жазуучулар союзу түрк тилиндеги экинчи китебимди чыгарды. Ал эми бул Этимескут Беледия башканлыгы, Этимескут райондук өзүн өзү башкаруусу кыргыз тилиндеги 5 томдук китебимди чыгарып колума карматып олтурат. Бул китептер кыргызстандык окурмандарга сунулат, албетте кыргыз тилин билгендерге. Ошондуктан бул райондук өзүн өзү башкаруунун башчысы Энвер Темирел мырза дагы ошол китептин бирин урматтуу Кыргыз Республикасынын президентине жеткирип бергиле деп биздин элчи мырзага тапшырып олтурушат. Алгач чыгып сөз алган Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев президент Сооронбай Жээнбековдун куттуктоосун окуп берди жана акынга каалоолорун билдирди. Урматтуу Кожогелди Калакулович, сиздин мааракеңизди куттуктоо менен бирге чыгармачылык бийиктикти жана үй-бүлөлүк бакытты алайды каалаймын. Урматтоо менен Кыргыз Республиканын президенти Сооронбай Жээнбеков. Кожогелди Калакулович, эми убакыт албай биздин өзүбүздүн дагы элчилик, менин атыман, элчиликтин анын атынан бар. Эми ошону кыскача эле мен сизге да айтып жүрөм, окуйсуз. Бирок сизге бир эң ден соолук каалайбыз. Рахмат. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Рахмат. Ана бул кичинекей бөлөгүбүз бар сизде. Эми бизде кыскача протоколду бакып турайын. Болду. Андан соң трибунада Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Дастан Жумабековдун жана премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиевдин расмий куттуктоосун окуду. Чыгармачылык ийгиликтериңиз артып, ден соолукта узак өмүр сүрүңүз. Үй-бүлөлүк бакыт, кажыбас кайрат каалап, дагы бир жолу мааракеңиз менен куттуктайм. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Эмгек менен элчиликтен кадыр барктабынын үлгүсүн жаратып, ишмердүүлүгүңүз жана чыгармачылык жолуңуз эч качан ташыркабасын. Сизге бекемдүү соолук жана узак өмүр каалайм. Кутман курагыңыз куттуу болсун. Терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев. Жеке кыргыз адабиятына гана эмес, түрк дүйнөсүнүн адабиятында салым кошуп, кыргыздын маданиятын, адабиятын дүйнө элине таанытып жаткандыгын белгилеген Кайрат Иманалиев акынга чыгармачылык ийгилик каалады.
жалпы түрк дүйнөсүнүн алдында деп айтсам болот. Мына түрк тилине, казак тилине китептери которулуп, бүгүн жалпы түрк дүйнөсүнүн окумуштуулары абдан жакшы баа берди. Бул биздин маданиятыбыз үчүн, адабиятыбыз үчүн өтө кубанычтуу. Анткени ушундай акыныбыздын дүйнөлүк деңгээлге чыгып, жалпы түрк дүйнөсүнүн баасына татып отургандыгы бул улуттук адабиятыбыздагы бир жакшы жаңылык десек да болот да. Бул киши мына жеке эле акын эмес, мамлекеттик ишмер катары дагы биздин министрдин орун басары болуп дагы иштеген убагында, мына бүгүн Түрксойдогу өкүлүбүз катарында биздин маданиятыбызды, кыргыздын чыгаан таланттарын таанытып атат. Бул жагынан да Кожогелди Култегиндин өзгөчө эмгеги бар. Ошон үчүн мына биз бүгүн атайын келип, куттуктап агабызды жеке эле биз эмес, биздин мамлекетибиздин жетекчилери, президентибиз, өкмөт башчыбыз, парламентибиздин жетекчиси куттуктоо каттарын берип жиберди да. Бул дагы менимче Кожогелди Култегиндин эмгегине берилген баа деп ойлойм. Мен агайыбызга бекем ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Түрксой эл аралык уюму Кожогелди Култегиндин чыгармачылыгына бардык жактан колдоо көрсөттү. Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү кызматын аркалап жүрүп, ырларын дал ушул уюткулуу түрк дүйнөсүнүн очогунда жаратты. Bir şair olarak Kожогелди Култегиндин Түрксойда çalışmaya başladığı günden bugüne Бир акын катары Кожогелди Култегиндин Түрксойдо иштеп баштаган жылдарында чыгармачылык бир башка айкалыш болгондугун белгилеп кетсек болот. Кыргыз президенти тарабынан белгиленген Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын биз менен иштеп жүргөндө алгандыгын айта кетүүбүз керек. Бир убакыттарда акындын чыгармачылыгы күчөп, ырларынын тематикалары кеңейе баштады. Түркия анын ырлары үчүн таасир берген булак болду. Акыркы жылдарда жазган Азербайжан, Япон, Болгар, казактар тууралуу жазгандары да бизди таасирлентти. şair için yeni bir coşku kaynağı oldu. Ал эми анын ырларын башка дүйнө тилдерине которуп басмага чыгарылышына колдоо көрсөткөн Евразия жазуучулар союзу көп эмгектерди жасап келет. Акындын алгачкы ырлар жыйнагынан баштап бүгүнкү күндө тушоосу кесилген Бурса чынары китебинин жарык көрүшүнүн себеби да бул мекеме болду. Китепте Кожогелдинин кожо сөздөрү менен кошо бир топ ырлары жана анын чыгармачылыгы тууралуу ойлор орун алган. Benim onda asıl dikkatimi çeken şey Kожогелди Култегин yeni Kırgız. Мени көңүл бурдурган бир нерсе Кожогелди Култегин жаңы Кыргызстандын, көз карандысыз Кыргызстандын акыны. Ал руху менен жазган ырларын учурдун талабына ылайык кылып, өзүнүн көз карашында жазды. Жана бардык акындарды жаңыча жазууга үндөдү. Акынга узун өмүр каалайм. Анын ырлары Түркия менен Кыргызстандын достугуна көпүрө болсун. Түрк дүйнөсүнүн биригүүсүнө да байланыш болсун демекчимин. Yeni anlayışın olması gerek. Кожогелди Култегиндин бардык ырларын түркчөгө которгондор белгилүү котормочу акын, түрколог, илимий изилдөөчү Калмамат Куламшаев жана түрк элинин белгилүү акыны, котормочусу Кенан Чарбоа. Ошондой эле акындын кара сөз түрүндө жазылган кожо сөздөрүн Майрамкүл Дыйканбаева түркчөлөштүргөн. Түркчө китептеринин басылып чыгышына алардын эмгеги зор. Dersem abartmış olacağım onu. Şimdi sizlerle kısa bir hepimizin Акындын поэзия жаатындагы баасын ыр окуу менен даңазалайын. Бул мен окуй турган Кожогелди агайдын улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго арнаган ыры. Көңүлүңүздөрдү ырга бурайын. gördüğünüz gibi hani seçmemin sebebi herkesin Akmat okuduğu için bu şiirse endişeniz eksiksiz bir gelecek. Cengiz Akmatova. Sizin gibi acımasız görmedim. Ok saplayan okurunun kalbine. Sorunları neden öyle yazdınız? Anladım ki acımasız bu durum bir cerrahi hastasına tavrıdır. Yürekteki yaraları yok eden siz misiniz can evinin hekimi? Her şiir şairin parmak izidir. Ар бир ыр автордун, акындын бармак белгиси. Андыктан Кожогелдинин бир ыры менен бүтүндөй аны сүрөттөй алсак болот. Мен сиздерге анын бир ырын окуп берейин. Şiir yazsa kutlayanım, kemen tatar uzaklara, av peşinde her bir anın. Kemendimde kasırga var, azgın, coşkun bir at gibi, bazen büyük av yakalar. Авучтаки дүния. Дүйнө алакында китебинде ондогон ырлары Азербайжан, Казак, Өзбек, Түрк, Башкыр жана Саха, Якут тилдерине которулуп, басылып чыгып тушоосу кесилди. Türksoy çatısı altındaki Түрксой чатырындагы биргелигибиз алдыдагы жылдарда да улансын.
Tarihi olmasını temenni ediyorum. Yeşil ova, yeşil düşler kurmakta. Uyuyorsun bu yeşilce ırmakta. Ak göğsünde ters çevrilmiş kitabın bir kelebek konmuş gibi durmakta. Sen uyuyup göğe doğru büyürken, öksüremem tatlı düşün hayırken, her nefeste kanatlanır göğsünde, kanat çırpar kelebeğin uyurken. Bugün tanıtılan Kocageldi Bey'in Кожогелди мырзанын бүгүн таанылган Авучтаки Дүния китебиндеги Азербайжан тилине которулган Досторго аттуу ырынан үзүндү окугум келет. can dostunu taptığında neşe er. Yalnızlığı parçalasın kalmasın. Ok ucuna benzeyen bu yürekler, yürek delen demir nize olmasın. Dostluğumuz uca andla güçlenir. Акындын бардык чыгармалары 5 томдук жыйнагына кирди. Биринчи жана экинчи китептери жалаң гана тандалмалардан турса, үчүнчүсүндө Курманбек дастаны, ошондой эле поэмалары орун алган. Төртүнчүсү котормо ырлар, бешинчиси болсо драма, эсселер, интервью, макалалардан турат. Бул жыйнакты кыргыз тилинде чыгарылып, жарык көрүүсүнө колдоо көрсөтүп демөөрчүлүк кылган Анкара шаарынын Этимескут райондук муниципалитетинин башчысы Энвер Демирел. Etimiskut Belediyesi olarak uzun Этимескит району катары түрк дүйнөсүнө биздин ачык терезебиз бар. Биз 20 жылга жакын убакыттан бери түрк дүйнөсү менен байланыштабыз жана кызматташып иштешип келебиз. Бизде бир той бар. Ал Анадолу эл аралык искусство жана маданият фестивалыбыз. Ага түрк дүйнөсүнүн территориясынан келишип, маданиятын, искусствосун, тамак-аш, үрп-адаттарын көрсөтүшөт. Акындык дүйнө башка бир дүйнө. Андыктан биз чыгармачыл инсандарды колдоону чечтик. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 60 жылдык юбилейге Кожогелди Култегиндин туулуп өскөн жери Ош областынын Карагулжа районунан атайын делегация келген. Карагулжа районунун акими жана райондук мамлекеттик администрациянын эмгек жамааты, достору, жакын туугандар келишти. Алар куттуктоо сөздөрүн сүйлөп, жакындыгын билдиришти. Akındın ır jıynaklarına, dastan poemalarına, akademik Askar Kakeyev, Kırgız Respublikası'nın batırı, Kırgız el akını Soronbay Cüsüyev, Kazakistan'ın el akını Muhtar Şakanıp başlayan el akınlarının adabiyatçı okumuşların, oşonda ele Türkiye'nin adabiyatçı okumuşlarının jogorku bağ vergendiginin özü, anın çıkarmacılığının büyük poeziyanın mıktı ülgülerinin dengelinde жазылғандығын айгын елейді. Акындын бир топ ырларына обондорун жазган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү обончу композитор, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты Исрадин Аманбаев Кыргызстандан келип, катышып, көрүүчүлөргө акындын сөзүнө жазылган Айданек жетиген ырын сунду. Кыргыз акындарынан көптөрү менен иштешип жүрөм. Ошонун ичинен эң көп иштешкеним бул Кожогелди Култегин досум менен көп иштештим десем болот. Бул экөөбүздүн бир 10 чактырыбыз, башкача айтканда Жетиген, Айданек, Бозунген дүйнө кезет, Азадабай айым кыз жана бир топ ушундай Беженип сайра булбул өксүк ырын, дагы бир топ ушундай обондорду жазганбыз. Ошол эле Жетигенди алсак, Айданекти алсак, алардын формасы дагы абдан мындай башкача. Бул өзү формасы жагынан бул обондор бир мындай бир татаал формага кирип кетет да, татаал формага кирип кетет. Мына ушуну менен Кожогелдинин тексттеринин
сөздерінің айырмашылығы мына ушунда болуп турат да. Эгерде акындын сөзүн, акындын текстин түшүнүп окуп алсаң, ал сага мындай багынып бербейт. Эгерде аны жакшылап түшүнгөндөн кийин ал өзүнүн өзү ачылат дагы, өзүнүн өзү обондун кайрыктары келип турат. Мен ушуну айтар элем да. Мындан тышкары композитор досунун 60 жылдык юбилейинде жаңы чыгарган Жан кайрык комуз күүсүн чертип берди. Түркияда анын жаңы күүсүнүн тышоосу кесилди. Түркиялык обончу, ырчы Юсуф Гүл Кожогелди Култегиндин түркчөгө которулган ырына обон чыгарган. Ал көрүүчүлөргө ырдап берди. Түркияда дагы акындын дагы бир ырына обон чыгарылды. Eğer bir gün göremezsem gözlerimde yaş dökerim. Kıskanır hallerimiz, aşkı söyler dillerimiz. Ошондой эле ырчы Тилекгүл Абылова да келип, акындын сөзүнө жазылган Адылбек Кыязовдун Жүзүм кыз аттуу ырын тартуулады. Түрк дүйнөсүнө маданиятыбызды, адабиятыбызды таанытууда чоң салым кошкон эл акыны 60-тын ашуусун ашып жатып, өзүнүн мамлекеттик кызматын аркалап, чыгармачылыгына дем күч алып дагы далай ырларды жазарын билдирди. Мен бүгүн өзгөчө кубанычтуу күндөрүмдүн бири. Ошол 60 жашка мындай караганда жапжаш эле келип, кайра дагы көбүрөөк чыгармачылык менен иштөөгө мындай милдеттендирип олтурушат. Кандай эмгек жасай алдым, бир нерсе жасай алдымбы деп өзүңө суроо берет экенсиң. Ошондуктан бул китептерди мен мурдатан даярдап жүргөмүн. Жана котормо иштерин баарысын жасатып, андан кийин 5 томдукка бөлүп даярдап, мындай бир элге журтка 60 жашыма отчет болсун деп, улуу менин устатым Байдылда Сарногоевдун Ашуудан берген отчетум деген белгилүү саптары бар. Анысыңарындай бул китептер айрыкча мына бул кыргыз тилиндеги 5 томдук китеп менин ошол Ашуудан берген отчетум. Албетте мен эми жаңыдан мындай бир күчөп эргип аткан сыяктуу сезем өзүмө. Андыктан чыгармачылык, Кудай аманчылык, эсенчиликти берсе, күжүрмөндүүлүк менен иштөөгө аракет кылабыз. Кечеге келгендер Кожогелди Култегиндин китептерине автордун автограф алышып, эстеликке сүрөткө түшүшүп, акынга алдыда дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалашып тарашты. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.